Assalamu alaikum урматтуу Москвада мекендештер. Амансыздар, сиздер менен кайрадан эле Москва бар туугандар. Бүгүн күнгө 13 март, среда, шаршембе. Андыктан иш күнүңүздөр ийгиликтүү жакшы улансын туугандар. Орозонун 3-күнү буйруса бүгүн саат 18-ден 35 өткөндө ооз ачылат, 20-дан 12 өткөндө таравих намазы окулат. Орозонун календары баягы эле Китеп Медиа Telegram каналында скачать этип алсаңыздар болот. Тууган урук менен бөлүшсөңүздөр сооп болот. Туугандар, бөтөн жерде жүргөндө, албетте ушул Россиянын мыйзамдарын алмашуусу, мигранттарга болгон тийиштүү мыйзамдардын өзгөрүүсү албетте бизди кызыктырат. Айрыкча бир нече күн мурда чакыруу тараптан келген ишке жалаң гана ошол келген ишинде гана иштесин, башка ишке кирген болсо 15 күндө чыгып кетсин деген мыйзамдагы өзгөрүүлөрдү катталуучулар Москварда комментарий жазган биздин мекендештер дагы көптөгөн талкууга алышты. Алардын көпчүлүгү туура эле сөздөрдү айткан, себеби бул мыйзам барып ошол кулчулукка айлана турган мыйзам. Себеби кандайдыр бир чакырылган адамдын, мекендештин ошол келген жердеги эркиндиги башка ишке кирбей калышы, ошол эркиндиктен ажыратып ошол жерде бир гана иштеши бул мигранттар үчүн жакшы эмес. Ушул тууралуу өзбекстандык эксперттердин айтуусу боюнча бүгүн макала чыкты. Өз профилинен тышкары иштеген мигранттарды Орусиядан чыгаруу боюнча мыйзамдын кабыл алынышы аларды укуктарын бузат деген. Бул макаланын негизи мындай жалпылап келгенде, эксперттердин айтымында өкмөттүн тапшырмасы боюнча Россиянын эмгек министрлиги тарабынан даярдалган уюштуруучулук жумушка алуу боюнча жаңы мыйзамдын кабыл алынышы мигранттар үчүн эмгек кулчулугуна коркунуч туудурат жана алардын эмгек эркиндигине болгон укуктарынан ажыратат. Бул дегени, эгерде ошол мыйзам кабыл алынса, эмгек мигранттары атайын жумуш берүүчүлөргө иштеши керек. Ал уюмдашкан жалдоо алкагында авиабилеттерди кошо жалдоо чыгымдарын көтөрөт. Башкача айтканда, ишке чакырган мекемелер ошол чакырып жаткан биздин мекендештерди, мигранттарды билеттерин алып берип, бардык документтерин өздөрү төлөп, ошол өзүндө гана иштегенге мажбурлайт. Эгерде кызматкер уюштуруучулук кабыл алуу катышпаган башка ишканага өтө турган болсо, мисалы ошол эле курьерликке же таксисттикке өтөмүн деген болсо, 15 күндүн ичинде Орусиядан чыгып кетишке туура келет. Өзбекстандын эксперттеринин айтымында бул чара Орусиянын конституциясына каршы келет жана эмгек кулчулугуна алып келет. Кызматкердин эмгек укуктары жана эркиндиктери чектелип, анын жоопкерчилиги көбөйөт. Бул эксперттердин да бир жагынан айтканы туура, себеби ошол биздин мигранттар келе турган болсо, чектелүү жерде иштеп, чектелүү гана укуктарга ээ болуп, чектелүү гана иштерди жасап калышат. Бирок айта кетчү нерсе, бул мыйзамдын негизи эле кече деле айтканбыз, көпчүлүгү түшүнбөй эми кандай болот деген суроолор көп болду. Эми эч кандай болбойт, эгерде өз каалоосу менен келген биздин ошол жарандар, ар бирибиз эле өзүбүз каалап келип каалаган иште иштешек мүмкүнчүлүгү бар, укугубуз бар. Ар ким өзүнүн каалаган ишине келип иштегени акылуу. Туугандар, ошону эске алыңыздар. Бул мыйзам качан ушул Россиядан чектеп калышы, ошол жердеги ишканалар чакырса, кандайдыр бир жумушка, атайын жумушка чакырса, ошондо гана болушу мүмкүн. Башка учурда бул мыйзам ишке кирбейт, колдонулбайт жана сиздин укугуңузду чектебейт. Сиздер каалаганда келип, каалаганда кетип, каалаган жумушту кылганга укуктуусуздар туугандар. Москва каналына каттала кетиңиздер. Бизде эң актуалдуу мигранттарга байланыштуу кабарлар, жаңылыктар бизден чыгып турат. Ушул видео менен да жакындарыңыздар менен бөлүшүп коюңуздар, бирден лайк басып коюңуздар туугандар. Мыйзамдардан сырткары туугандар, өзүбүздүн кабарларга келсе, кече Аксарай чайканасында биз ифтарлыкка бардык, ооз ачарга. Адам өтө көп болду. Ошол Аксарай чайканасына мына бүгүн видео чыгарабыз, буйруса 2 сертификат алып келдик. 1 килограмм плов, 4 шакарап, 4 безлимит чайы менен. Саат 5-те видео чыгат. Ошол видеого ким жакшы комментарий жазса, үй бүлөсү менен бары ошол 1 килограмм ашты жеп, кеңири отуруп кетсеңиздер болот. Парковкалар бесплатный, видеосу саат 5-те чыгат туугандар. Жакшы калуу тилектерди комментарийге жазып, ким жакшы комментарий калтырса, ошого ушул 2 сертификатты беребиз дешти. Кармаган орозобузду, кылган ибадаттарды, окуган намаздарды, берген садакаларды, эхсандарды Аллахым кабыл кылсын. Ошондой эле орозо учурунда туугандар ден соолукка да кам көрүүнү унутпаңыздар. Урматтуу Москвада мекендештер, сиздин эң баалуу аманатыңыз болгон ден соолукка кам көрүүнү
ишеничтүү, да сыккан тажрыйбалуу доктор плюстун дарыгерлерине гана тапшырыңыз. Бул жерде УЗИ, гинекология, терапия, кардиология, травматология, лор, хирургия, урология, стоматология, педиатр, невропатолог, мамолог адистери бар. Андан сырткары анализдин бардык түрүнү тапшырсаңыздар болот. Туугандар, анан бөтөн жерде жүргөндө бөөдө кырсыктан, куру домотон Аллахым сактасын, өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар жардам берет. Эскерте кете турган нерсе, негизи эле текшерүүлөр катуу болуп атат, ошондуктан документтер деле убагында чыкпай атат, кеч чыгып атат. Сиздерден сураныч, ошол срокторуну дайыма карап жүрүңүздөр. Документтерди колдон келсе 15 күн, 20 күн эрте тапшырып, ошол срогунан калып кетпеңиздер. Өзү негизи көп жерде кеч чыгып атат. Жада калса госуслуги жана МФЦ дагы электронный документтер дагы өтө кечигүүдө. Бөтөн жерде жакшылыкта, аманчылыкта жүрөлү, үй бүлөбүз менен тынч бололу. Тапканыңыздарга береке болсун туугандар. Аман болуңуздар. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз, же документиңиздин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген заманбап автоунаалар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Ортомчусуз кара тизмеден текшерип, бир гана ыңгайлуу автоунаа менен сиздин документ маселесине жардам беришет. Байланыш номерлерибиз 8 926 213 00 60 +7 965 402 93 Мухиддин.